Садыр өтө күчтүү юрист, оратор. Ошону менен билге ал алдын ала өтө терең сезгич экен. Айткан сөздөрү 20 жыл мурун айткан сөздөрү болуп калды. Ошол эле чек ара боюнча, ошол эле кум төр боюнча, ошол эле айтып аткан элдин абалы ушундай болуп каларына бүт барына тең айтканы да. Анын кандайдыр бир көрөгөчтүгү мени таң калтырды. Төртүнчүдөн ал өтө маданияттуу да, эч кимди капа кылбайт. Эгер бирөө бир маселеде түшүнбөй капаланып кетип атса, ошол кишиге ошол көптөгөн убактысын кетирсе дагы ынанып кетиш керек деп түшүндүрөт да. Бешинчиси, Садыр кимдир бирөөдөн менин жакшылыгыма бир нерсе берсе экен деп үмүттөнбөйт. Ал ушунчалык эмгек мигранттар эмне үчүн жакшы көрүп калды? Куугунтукка алынганда Польшадан кийин Москвада жашап калды, Россияда. Ошондо ар бир мигрантка колунан келишинче жардам бергенде бекер. Эгерде ал жумушка орношо албаса, кандайдыр бир документтин негизинде ошол документти тууралап берген. Эгер ал камакка түшүп калса, ошонун туура эмес камакка тыгылып жатканын тастыктап, камактан алып чыккан. Эгер бирөөнүн айлык акысын бербей койсо, стройкада иштеп кайсыр. Ошол мекеменин жетекчиси менен таймашып болсо да айлык акысын алып берген. Жана башка ушундай сыяктуу абдан жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөн. Эми өзүңөр билесиңер, эмгек мигранттары 80% түштүктөн. Ал жер бөлгөндү да билбейт да. Ошон үчүн 80% элибиздин тиги балдары тышта жүрөт, эмгек мигрант болуп. Ошолор баары тең ушунчалык жакшы көрөт да Садыр Жапаровду. Ошон үчүн атайын учуп келип, мекенчилге добушуңарды салгыла деп ата-энесине мындай айтканда туура жолго салууга аракет кылып атышат. Дагы Садырдын өзгөчөлүгү ал мекенчил. Мекенин өтө сүйөт. Кумтөрдү комиссияны жетектеп турганда ошол материалдар сыртка чыкпасын деп ошол фирма чет өлкөлүк $100 миллион пара алып келишкенде, взятка албай койгон. Анткени ошол Ысык көлдө элим сианид ичпеш керек. Ал сианид Орто Азияга барып эл кырылып калбаш керек деп. Көрдүңөрбү кандай мекенчил? Ал бир эле өзүнүн элин эмес, бир эле кыргызстандыктарды эмес, ал бүтүндөй Орто Азияны ойлоп атат да, элин. Мына ушул жактары мага абдан жыгат да. Ал эми Камчы Ташиев. Камчы Ташиев ал ушунчалык, мен аны палван деп коем. Эр жүрөк, тайманбас. Мына болду чек арада Тажикстан менен Өзбекстан жөнүндө. Ким барды? Кимиси барып койду? Эч кимиси. Камчы Ташиевде эч бир статус жок. Же премьер-министр, же министр, же дагы аким, губернатор деген, же депутат деген. Ал мекенчил. Ташиев күчтүү саясатчы, мамлекет, ел деп соккон жүрөгү тоодой. Ошон үчүн ал барды. Барып, баягы күйүп кеткен үйдү Равшан Сабирович 100 000 бериптир. Азыр ал дагы бизден кандидат, тажик элинин уулу, бирок биздин жаран. Өзү 100 000 чыгарды, башкалары акчаларды кошуп туруп, ошол үйдү салып берип койдук, ыйлаган эжебизге, апага. Кеп үйдө эмес. Кеп 1 сантиметр кыргыз жашаган жерден кыргыз 1 сантиметр артка чегилбеш керек эле да. Мына ошону камчы түшүндүрүп алды да Ташиев. Эй, кыргызым, мен бармын, биз барбыз. Мекенчил партиясы бар. Мекенчилде ушунчалык патриот кыз жигиттер бар. Жерибизди эч кимге бербейбиз. Сен коркпо, биз барбыз деп туруп, үйдү салып 1 сантиметр четке чегилбегин деп туруп, кыргыздын айбатын көрсөттү. Кыргыз бул күчтүү эл.
кыргыз менен эсептешкен дүйнө жүзү. Ошон үчүн кыргыздар Осман империясында бирге болгон. Атайын күмбөздөрү бар кыргыздын баатырларына салынган. Мына ошентип туруп, камчынын ер жүрөктүүлүгү, ошону менен бирге намыскөйлүгү, анысы аз келгенсип жетим жесирлердин пешенесинен сылай билгени, камчынын дагы бир өзгөчөлүгү Садыр экөөнүн Ош ойкосунда келишти. Көптөгөн күчтүү жигиттер менен келип туруп, ошол наркобарондорду мындай айтканда уясын, ячейкаларын талкалап туруп, анан кийин 3 күндүн ичинде согушту биринчиден элибиз өздөрү токтотушту, бирок булар көмөк көрсөтүштү. Ошондо да убактылуу өкмөттүн мүчөсүнүн бирөөсү келип койгон жок. Мына ушул 2 жигит келди. Анан кантип элибиз Мекенчил партиясын шайлабайт да? Же унутуп калабы ошол күндөрдү? Азыр эми ушундай уулдарын, кыздарын шайлай албаса, Кудай сактасын. Дагы элибиздин башына бир нерсе түшсө ким келет? Ким келет? Ким келип элин, жерин, мамлекетин коргойт? Мына ушуну да эл билиш керек да. Ошон үчүн булардын мүнөзүндө өтө көп окшоштуктар бар. Тайманбастыктары бар. Эр жүрөктүүлүк бар. Булар өзгөчө төрөлгөн балдар да, мекенчил балдар. Ошон үчүн булардын достугу бекемделе берет да жыл өткөн сайын. Бирок алсырабайт. Ажырабайт булар экөөчү. Ошон үчүн мен урматтуу мекендештер, Мекенчил партиясына добуш бергиле. Мына ушундай биздин күчтүү жигиттерибиз, кыздарыбыз эл үчүн, мамлекет үчүн таза иштеп берем деген жакшынакай ниеттерин, силер дагы өз ниеттериңерди таза кармап, Мекенчил партиясын колдоп алсаңар, мына ушул жигиттер мамлекеттин, элдин тагдырын мындай айтканда бакубат жашоого алып келет.